кече 6 үйдү басып калды, 6 киши каза болду. Эмне үчүн ошондо чырылдап губернатор менен аким ошо тоонун башында, айынын башында жүрүш керек болчу? Эмне үчүн аны жумушту кылышкан жок алар? Элди уюштуруп ушул маселелерди чечиш керек болчу да, жерлерди бөлүп берип. 24 киши басып калганга чейин жүрө бербей. Айтсаңыз, эмнеге бул маселелер чечилген? Кечиресиз. Могу МЧС иштик кылбайт дегенде мен каршымын, кечирип коесуз. Мисалы, бир эле пример айта кетсек, жана айтып кеттим го жогоруда. 1888 үйлөрүн көчүрүп, жергиликтүү бийликмен чогуу иш алып барганга. Ошонун ичинен мына быйылкыдан өкпө болду. Эми биз колдон кармап жетелеп алып чыга албайбыз да. Чыга албайбыз да, жергиликтүү бийликтер деле колунан келгендерин бар. Жер тиркешип эмне иш кылдыңар силер? Мына премьер-министр барып Сузакта солярка жок деп атат делдер. Финансирование чечилбептир. Ошол жерде премьер-министр айтып атпайбы? Эмне кылып жүрөсүң деп, бороонуңарга. Эми ал түздөн түз МЧСке габиондорду бергиле, элдерди уюштургула, жергиликтүү эл менен чыгып да ошо габиондорду койгула деп өткөндө да айттык. Эмне үчүн ошого чейин тиги кыймылдаган жок МЧС? Премьер-министр барып чечиш керек солярканы. Жок, солярка жөнүндө бизге тиешем эткен жок. Бизге бөлүнгөн 300 тонна солярканын баарын толук кандуу бөлүп бергенбиз. Канча заявка түшсө, ошо биз мониторинг кылган жерлерин баарын өзүбүз бөлүп бердик. 517 000 штук эмени габиондорду бөлүп бергенбиз. Билбейм ал кандай эмежеден ким. Анда телевизордон премьер-министр калп айтып атыптыр да. Жок, мен калп айтып деген жерим жок. Бизге тиешелүү объектилердин баарын биз толук кандуу бүтүрдүк. Аяктагы жана дамба куруу не только МЧСке карайт, биякта Министерство транспортка да бөлүнгөн жерлер бар. Сооронбай Шарипович айтып атпайбы? Февралда айтканмын мен, акчаны бөлүп бергиле, габиондорду бергиле деп айтканмын деп айтпадыбы телевизордон? Бөлүп берди. Бөлүп баарын биз кимдер бизге заявка түшкөндөрүн баарын толук кандуу бердик. Силер күнү түнү эл менен иштеп ушул маселелерди чечишиңер керек. Дагы бир жерден кырсык болот, ушинтип уктап жүрө берсеңер силер. Рахмат.